Саламатсыңарбы балдар, адабий окуу сабагыбызды баштайлы. Баарыбыздан да бүгүнкү сабагыбызды баштаарда кунт коюп чыгарманы угалы. Анда китебибизден акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды деген жомокту ачып кунт коюп угуп туралы. Илгери каардуу жана жоокер Алеке хан деген болгон экен. Бир күнү ал өзүнүн тынч турган коңшусуна кол салып шаарын курчап алат да анда жашагандарга эгерде 3 күндөн кийин багынышпаса шаарды талкалай тургандыгын жарыялайт. Ал шаар кичине болгондуктан андагы эл Алекенин сан жеткис колуна туруштук бере алгыдай эмес. Шаарда туруучулар курчоодон чыгып кете алышкан жок. Алар да кечирим сурап, душманга багынып берүүдөн башка айла калган жок. Шаардагы аксакал, карыялардын баары кеңешүүгө чогулушту. Салт боюнча элчиликке жашы улуу жана кадырлуу кишини жиберүү керек эле. Бирок отургандардын баарына Алекенин каардуу жана канкор экени жиберген элчини сөзсүз маскаралап, атүгүл өлтүрүп коеру белгилүү болгондуктан элчи болуп барууга эч ким батын алган жок. Күтпөгөн жерден аксакал карыялардын кеңешине бир жаш бала келип калып, Алекеге мен барып сүйлөшөм. Мен андан коркпойм, деди. Аксакал карыялар баланы акылсыз дешип, жанынан кетирүүгө буйрушту. Бирок бала кетпестен Алекеге жиберүүнү көшөрүп сурана берди. Адегенде баары баланы шылдыңдап күлүштү. Көпкө чейин талашып, тартышып, акыры баланы жиберүүгө макул болушту. Бала уруксат алгандан кийин өзүнө эң чоң төө, абдан карыган бир теке беришин сурады. Мындан ары эмне болор экен балдар? Баланы хан кандай кабыл алар экен? Бул суроолорго экинчи бөлүгүнөн жооп алабыз. Аксакал карыялар баланы төөгө мингизишип, сакалы узун, карыган теке жетелетип, шаардын дарбазасынан чыгарып жиберишет. Анын алдында ушундай элчи келип турганын көргөндө Алеке аң-таң калып, шаарда эстүү, баштуу карыялардан же чоң киши калбай калганбы? Деп Алеке каарын төгөт. Бала эч тайманбастан жайбаракат туруп, эгерде чоң десеңиз төө менен, сакалдуу десеңиз теке менен сүйлөшүңүз. Анткени биздин шаарыбыздагы эң чоңу төө, эң сакалдуусу ушул теке. Ал эми кичине менен аңгемелешүүгө ыраазы болсоңуз, анда мени менен сүйлөшүңүз, дейт. Каардуу Алеке бала чукугандай буйдалбастан жооп бергенине күлүп, сен тайманбаган акылдуу бала экенсиң, менден эмнени күтөсүң? Сенин сураганыңды берем, дейт. Мен төөнү соем, анын терисин ичке көктөй кылып тилип улаштырам да шаарымды курчайм. Анын ичине канчалык жер батса, ошону мага белек кылып берсеңиз болду, дейт. Алеке макул болот. Бала төөнү сойдуруп, терисин сыйдырып, ичке кылып тилдирди. Анан алардын учун улаштырып, шаарды айлана курчады. Баягы жип шаарды толук курчаганга жетти. Тайманбаган акылдуу бала өз шаарын жоого чаптырбай, ушинтип
аман сактап калган экен. Көрдүңөрбү балдар, адамды күчтүү кылган куралы бекен же акылы бекен? Биз да мына ушундай акылдуу бала бололу балдар. Анда силерге үйгө тапшырма, чыгарманы окуп, жумушчу дептер менен иштейбиз. Кийинки сабактан жолукканча кош кула.